мисалы сенин боюң кичинекей, сен түрү сууксуң, ал айыл деле бензин сатып эле, солярка сатып эле чоңойгон кыз бүгүн эле телевидениеде иштеп калып турбу. Баалуу автоунаа менен, баалуу үй менен, баалуу кийим менен, дагы бир нерсе менен сатып алса болот деген бизде түшүнүк бар экен да. Айзада айым, ушул ороз айында сиз менен жүз көрүшүп атканыңызга кубанычтабыз. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, берге алсын. Дароо эле маектеши көтөрөлүм. Жакында эле социалдык тармакта баракчаңыздан бир пост чыгарып, аябай талкуу болду. Ошол жөнүндө баштасак сөзүбүздү. Негизи сиз мындай негативтерге, хейтер деп коебуз го, ошондойлорго реакция кылбаган, көз чумуп койгон айымдардын бирисиз. Бул жолу эмнегедир реакция кылдыңыз? Эмне себеп болду? Баягы сабырыңыз түгөндү же буга чейин сизге мынчалык бир катуу айтылган пикир же ушундай комментарийлер жазылган эмес беле? Жок, интервьюга чакырганыңыздарга чоң рахмат биринчиден. Бул менин жеке чегимди өтүп кетти деп ойлойм. Анткени буга чейин эми айтылат, менин келбетим айтылат, мисалы сенин боюң кичинекей, сен түрү сууксуң, сен телевиденияга туура келбейсиң деген сыяктуу, сен айылдыксың деген көнүп калгам да ал нерсеге. Бирок жеке мырзалар тарабынан, мисалы ал жерде мен өзүмдүн кимдир бирөө менен жолукканым жөнүндө айтып, андан соң мен сени ушундай Range Rover автоунаасын берип, мен сени алам деп мени сатып алганга аракет жасап атат да. Бул мен ойлойм, сенин сага болгон сый урматтын жоктугу. Андыктан мындай учур болгон эмес. Мен сатпайм дагы, сатылбайм дагы. Андыктан мен сүйүүмдү, мени дагы сатып алууну каалаган мырзалар жаңылышат. Анан бул жерде баягы 50 жаштагы эле мырзанын сүйүү арнап жаткандыгы албетте курак, эч мааниси жок сүйүүдө. Кичүү болобу, улуу болобу, сүйүп калсаң мааниси жок. Бирок баягы сага катып айтып, мен сага Range Rover автоунаасын, демек мен Range Rover турат экенмин да. Мен баам, демек Range Rover экен да, мисалычы. Мага жөнөтө беришти, анан бул жол тандабасы менен менин кандай байланышым бар деп ойлонуп, анан жооп берүүнү туура көрдүм. Чындыгында буга чейинки айтылган сындары баягы көз жаздымда эле мынтип калып кетип турган болсо, бул ирет чындыгында жүрөгүмө тийди. Кийинчерээк көрсө, бул ошол эле сайттын, мен ойлоп калдым, өздөрүнүн эле кандайдыр бир ойлоп жазып койгон ой окшойт депчи. Демек, ал билдирүүнү калтырган аккаунттун ээсин деги эле ошол тексттин авторун тапкан жоксуңарбы? Тексттин автору өзү байланышыптыр. Мен жазган эмесмин деп мойнуна албай жатат. Мойнуна албай коюптур. Мен жазган эмесмин, мен үй бүлөм бар деген окшойт. Анан чындыгында мындай азыркы массалык маалымат каражаттарынын дагы шалаакылыгын карабайсызбы? Такталбаган маалымат деле ушундай эле чоң эле өздөрүнүн сайттарына, баракчасына жазып, бизде деген маалыматты тактоо деген нерсе жок да. Айылдагылар көрсө эмне дейт, мен ата-энем көрсө эмне дейт. Бойдок кызга баягы эркектердин көздөрүнөн тышкары дагы сөз жабышат деп коет го. Сөз жабышкандыгы аябай көп болуп кетти чындыгында. Анан бул ирет мени акчага сатып алам, сен менин аялым бол, анан экинчи аялым бол, үчүнчү аялым бол дегендерге жооп берүүнү туура көрдүм. Бирок сиз ал байке дейлүү, ким дейлүү, ата дейлүү ошол билдирүүнү жазды деген мырза менен жолугуп сүйлөшкөн жоксуз? Жок, сүйлөшкүм келбейт. Ал өзү дагы сизге байланышка чыккан жок? Байланышка чыккан жок. Ал мырза мен менен жолугуп сүйлөшөм дегенде жок, мен да сүйлөшпөйт элем, жолукпайт элем. Анан бул кырдаал биздин кыздарга болгон бир мамилени түшүндүрүп калды окшойт деп ойлойм. Кыздарды сатып алса болот, кыздарды баягы баалуу автоунаа менен, баалуу үй менен, баалуу кийим менен, дагы бир нерсе менен сатып алса болот деген бизде түшүнүк бар экен да. Ошону түшүнтүп жазып атат да мырзалардын арасында. Биздин сүйүүбүздү баягы баатырларча мындай согушуп дегенде баатырларча багынтып алса болбойбу? Айзада Жамгырчиеванын сүйүүсүн жүрөгүн багынта турган мырза кандай болуш керек? Эмнелерди кылыш керек? Бир нерсе кылыш керек деп айтпайм. Мен критериим боюнча мен кыялымдагы мырзаны азыркы учурда кыялданбай калдым. 18 жашымда кыялданчумун, бирок азыр кыялданбайм. Мени кыялдансын дейм. Эң негизгиси сырткы келбетине көп көңүл деле бурбайм. Негизи спорт менен машыкса, баягы өзүн каранып жүрсө, эң негизгиси мээси иштесе, анан чыныгы мындай мага өзгөчө мындай назик жигиттер жакпайт. Сөзүн аткара билген мырзалар болсо жага берет мага. Демек, баягы аракетчил,
анан бир сөздү мырзалар. Ооба, айткан сөзүн сөзсүз аткарыш керек. Мисалы кээде ушундай болуп калат, мисалы жаңы таанышып сүйлөшүп калган учурда бүгүн момунчада жолугалы дейт да, а мен аябай ушунчалык пунктуалдуу адаммын. Демек жолугалы десе мен башка жумуштарымды токтотуп, анан ал учурга мен кечинде жолугушум бар деп даярданып, убактымды дал келтирип коем да. Анан жарым жолдо мен бүгүн мындай ишим чыгып калды, бүгүн жолуга албай калдык десе, бул мейли биринчи жолу шалаакылык деп ойлойм, экинчи жолу кокустук болушу мүмкүн, үчүнчү ирет бул кокустук эмес же шалаакылык дагы эмес да. Андыктан кичинекей майда жоопкерчиликтер дагы мага көп таасир этет. Демек жоопкерчиликти мырзалар жагат. Жакшы, ушул эле сөздү улай кетели. Баягы мырзаларда бул сапаттар болуш керек, андай сапаттар болуш керек деп атпайсыңарбы? Деги эле буга чейин сизге сүйүүсүн арнаган мырзалар кийин көңүлүңүздү кантип калтырды эле? Эмнеси менен жакпай калды эле? Ишенесизби, аябай мындай көп мырзалар жок жашоомдо менин көңүлүм калтыргандай. Өзү расмий түрдө бир эле мырза менен сүйлөшкөн экенмин. Канча жашыңызда? Канча жашымда? 2 жыл мурда сүйлөшпөй калдык. 2 жыл, 3 жыл болуп калды окшойт сүйлөшпөгөнүбүзгө. 23-24 жашымда алгачкы мамиле болгон. Анан бирок кандай десем, жоопкерчиликте болчу негизгиси, айткан сөзүнө турчу. Анан баягы жаш экенмин. Жаштык кылып баягы карьера жумуш дей берип көрсө, сүйүүгө дагы убакыт керек экен да. Жигитке дагы убакыт керек экен да. Жигитке дагы жолугуш керек деген сыяктуу. Анан сен жумушуң деп баштады, сенин ишиң деп баштады. Анан көрсө, менин кесибим кичине баягы түндө калып иштеп, же болбосо баягы иш чараларда, тойдо жүрүү биздин менталитетке кичине кошпойт экен. Биздин жигиттердин эненин сүтү менен өткөн тарбиясы башкача да. Аял киши үйдө мынчага чейин мынча болуп, мындай отуруп деген сыяктуу нерселергечи. Анан ушинтип мамилебиз үзүлүп калган. Андан бери көп деле мен өзүмдү таштандыдан таап алган эмесмин. Тапкан жигит менен, жаккан жигит менен жүрө берчүдөй. Көңүлүм жагып, анан баягы мен ишенгенден кийин анан сүйлөшө алам. Мага саны эмес, сапаты маанилүүрөөк. Демек, оңойчулук менен жигиттерди жаныңызга жолотпойсуз. Ооба, ошондой сапатым бар. Ушуну менен жигиттер темасын жабалы дагы. Кайра эле баягы сын пикирге өтүп кайрылып келели. Айтып калдыңыз го, баягы ушундай сөздөр айтыла берет, кыз кишиге сөздөн тышкары баары эле айтыла берет депчи. Анан ата-энеңиз деле ушул билдирүүнү, ушул комментарийди окуса керек, көрсө керек. Эмне дешти? Ушул соңку учурда Султан Сыдыралиевдин бир ырын угуп калдым. Мени жаман десеңер жаман дегиле, мени сөксөңөр сөккүлө, мени каргасаңар каргагыла, бирок менин ушундай экенимди калп болсо дагы атам менен апам билбесе экен деген ыры бар экен да. Ошол саптар эмнегедир эсиме келип кетти азыр. Мен ата-энем пайгамбар жашындагы инсандар, аларды мен жөнүндө бир дагы чымындын канатындай бир жаман сөз уктургум келбейт. Андыктан апам комментарийлерге жооп берип турат, бирок өзүнүн аты менен эмес, башка аккаунт менен жооп берип турат. Окуйт ар дайым менин постторумду, ойлорумду. Бирок башында кичине түшүнбөчү, кызым, инстаграмыңды жөн эле койбойсуңбу, аны эмне кыласың деп. Бирок кийинчерээк инстаграм бул эми өзүңдүн кичинекей эле бир массалык чөнтөктө жүргөн сайтың да. Чөнтөктө жүргөн телевидение, чөнтөктө жүргөн сенин куралың дегендей. Анан бул жактан каражат тапканымды түшүнүп калды, жумушум экендигин түшүнүп калды. Анан каршы болбой калышты. Бирок чектен ашкан постторго, чектен ашкан хейттерге, коркутууларга мен ар дайым ата-энеме айтпойго аракет кылам. Алар билбесе экен дейм, алар анткени баары бир айыл жергесинде, айыл апада, башкача көз карашта аларга катуу тийип калышы мүмкүн. Өздөрү окуса дагы эч нерсе эмес, анан бирок баягы айылда жеткирип келгендер бар го. Ай, сенин кызың ушундай кылган турбайбы? Мынтип аткан турбайбы? Range Rover алып берем деп кызыңды тигинтип аткан турбайбы? Сарафан радиолор келет дагы, анан алардын оюн, пикирин бузат. Өзү болсо бирөөсү кан диабети менен ооруса, бирөөсү дагы жүрөгү ооруйт, баягы кан басымы көтөрүлүп кетет. Алардын андай болушун каалабайт элем. Андыктан мен тарапка ыргытылган таштардын керектүүсүнө кээде жооп берип коюш керек деп ойлойм да. Сен канча жылдан бери элдин көзүндө жүрөсүң, элдин назарында. Деги эле ошондон бери эле сын пикирлер, жакшы сөз менен кошо сын пикирлер дагы айтылат, такталбаган ар кандай кептер, сөздөр дагы айтылат. Ошонун баарына деле ата-энең, жакындарың көндүбү же дагы деле көнө элекпи? Ата-энем көнүп калды.
бир туугандарым деле көнүп калды, бирок баары бир ичинен кыйыта берет. Эне деген эне, атам дагы, атам токтоо бойдук кыз болгондуктан мен азыр ата энемдин карамагында кызмын да. Менин ата энеме тийип аткан сөз болуп эсептелинет. Андыктан айтаардын алдын, кимдир бирөөгө сын айтаардын алдын, хейт айтаардын алдын, баягы өзүнүн башындагы чөптү төөнү көрбөстөн бирөөнүн башында чөптү көрөт дейт го. Өзүнүн башында чөптү мынтип сылап, кичине кармап, менин башымда чөп бар болду экен депчи. Анан кийин айтса да жакшы болмок да. Жакшы. Ушундай негативтерден, жагымсыз ой пикирлерден, такталбаган ар кандай сөздөрдөн бир тайжап, баарын таштап койгуң келген учурлар